Кандайсыңар достор? Каякта жүрөбүз дебейсиңер? Эми YouTube'дун темасынан окудуңар да. Баткенде жүрөбүз. Лейлек районунда. Бишкектен 1000 км алыс экен. 19 саат жол жүрүп түндө келдик. Биякта эми тарыхый бир окуя болуп атат. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Лейлек районунда Тайгазанга райондун кубогу болуп атат. Райондун Лейлек районунун биринчилиги. Ошону дагы көрөлү, байкайлы деп келдик. Тарыхый учур мынчалык алыстыкта көп бөрү болгон эмес. Биринчи жолу ушо Лейлек районунан 10дон ашыгыраак команда дейт. Айылдардан чогулган. Эмесе Баткен облусу, Лейлек району. Мен да келдим 40 000 подписчигим менен. Кана эмесе таң калтыргыла мени. Кеттик. Төртте, екте зорун, екте слабыйын болса бу айтайын. Биздин команда Айбике айылынын маданият командасы. Гарантия берем да, могу турнир бүткөндөн ар бир айыл барат да, өзүнүн айылына барып туруп казан салышат да. Так, достор, келдик мынакей Миңжыгач деген айыл. Бул жана келечек командасындагы эле. Андан кийин жаш күчтө ойногон Медет Апыкулунун айыл экен. Ипподром жана Апык Палван атындагы деген. Ошо Медеттин атасы ошонун атынан коюлган экен. Бул өрөөндө Лейлек районунда легендарный убакчылардын бири деп айтып атышат. Мен да көп уккам шаардан. Азыр ипподром барып көрсөтөлү. Анан командалар да чыга турган маал болуп калды. Кеттик. Ипподром эми мындай карасаң, мындай стандартка идеально деле жооп бербейт, конечно. Дөң ортосунда мындай жайгашкан экен да. Бирок көрүүчүлөргө аябай ыңгайлаштырыптыр. Анан азыр оюн жүрүшүндө деле көрөбүз го кандай болот. Бирок эми жоктон көрө жогору. Биринчи жолуга Апык Палван атындагы ипподромго келдик мынакей. Мен Амыракулов Абдымалик, Көкташ айылынын ушул көкбөрү чабып отурган жигиттердин командири болом. Айылым мен 800 кожолук 4000 эл жашайт. Şu Tacikistandын Канча району менен чектеш границада жашайбыз. Чек ара аймагында эң алыскы Кыргызстандын алыскы айылдарынан ушул Оламга жол, şu Кыргызстанга жол биздин айылдан башталат десем болот да. Негизи кандай айылда Казанга чыгып жүрөсүзбү? Жок, бизде ушул Тажикстан, Өзбекстан, şu границада болгонубузга байланыштуу ушул 1,5 миң, 2 миң жөн аламан улак чабат да бизде. Казанга чапкан эмес. Жок, Казанга чапкан эмес бизде. Биринчи жолу чабат. Биринчи жолу чабып атат. Тренировка кылдыңарбы? Кылдык, кичине. Окшошту. 3-4 күн энди успейт этпедик. Айлап чапкан жок, 3-4 күн салаттарды баргызып. Бу аттар кайсы айылдык эле да? Айылдын өзүбүздүн аттар. Замин кылып туруш, экте заминге чыгып туруш керек, экте кирип туруш керек. Киргенден şu ekte da o. Eko misalıyla kollarla. Ekte çalgıcı menen көтөрмө үчүн аралаштырбаш экте ортого эки бала отдел бекитиш керек. Бирге айтайын, азыр биринчи кире турган Доор, Быды, Чыңгыз, Али. Булар чарсата шабилар турган. Командабыз аз 12 бала болуп кетип биздин Лейлек районунда биринчи жолу эле көкбөр болуп атат.
даярданып келдик. Буюрса эми ойнойбуз. Курташ менен ойнойбуз. Өзүбүздүн айдан эле чогулдук аттарды. Азыр эми күчтүү командабыз ойунда билинет. Буга чейин казанга эчтеке Жок, чапкан. казан ойногон эмес, жалаң каламан ойногонбуз. Биринчи ударда катты куруш керек. Төрттө 2 зорун 2 слабыйың болсо бобойт айтып коюн. Бирде Жок, сен заменге кире беребиз ки. кире беребиз. Биtta шашма. Анан мындай айткандан кийин уккула бир нерсе. Качака. Сиз сорган кийип бар ғой. Биринчи оюн Тагай берди менен Көкташ деген айыл экөөнүн ортосунда болгондо экөө тең биринчи жолу тарыхта Казанга чабып атышат туугандар. Бул чоң бир тарыхый учур. Эске алып койгула. Бул жактан оң жактан чыгасыздар, эки команда парадка чыккандай. Келип, мына ортодон эки жакка тайгазан тегерем билесиздер да. Мына жакшы кылып баштайлы. Ызычуу, уруш болбосун. Сразу сыймайт этебиз андай болсо. Могу биринчи оюн. Мен багындай кылбайлы, көкпөрүн өнүктүрөбүз, ушул нерсеге келип атабыз баарыбыз. Жакшы өткөрөйлү. Баарыбыз деле ат үстүндө жүрөбүз, туурабы? Көп сөз да кереги жок. Анча-мынча полиода болгон нерсе ушул жерде калыш керек. Анан тияга чыгып алып ушташты кереги жок. Birinci em bayağı konup kalan adamız. Eğer bir yol tiresek birinci eskertü. Anan adamdı sal farap etiyat kulu vurdurmayın. Rasyana attın rasyana 2 metreden vurdurmayın. Adam engin atkanda bayanda kullanızlar. Yani birbirinizi silap jakşı oyun korsatıp kalsa. Bana sudyalar bana Kadamcay men Batkenden geldi. Hiç kimni tanımaydı. Hazır o kadar sudya etip böyle olar. Атты тиги улакты такымдаганын көрүп атасыңарбы? Булар түштүктөгү башка облустарга салыштырмалуу дароо такымдайт экен. Себеби Лейлек улакта өзү такымга чабышат экен да. Булар такым жактан жакшы экен, дароо ала калып эле такымдаган жагы. Бирок аттар Казанга токтобой атат, эми аттар Казанды көрсө тааныбай атат, эмне экенин билбейт. Анан баягы скорость менен келип чабып көнүп калыштыр. Ауттан эле качып атат. В целом жакшы. Сапар келди Казанга. Нурлан билет Көкташ командасында. Çekemene ayda. Sen! Эки команда тең. 0-0 менен аяктады. 15 мүнөттөн 2 тайм болуп атат. Жакшы бир тарыхый мүмкүнчүлүк бар болчу. Эң биринчи улак менен салгам деген. Болбой калды. Бирок азыр булит сразу эле.
көрөбүз эми. Эки команда аз баары улак салганын көрөбүз. Бирок аттардын эч кимиси токтобойт экен. Казандын экенин билбей атат азырынча. Түшүнүктүү эми биринчи жолу турнир өтүп атса. Бирок Казанга секиргенде бала эки баланы айырына алса ошондой да жок болот. Бирок гарантия берем да, могу турнир бүткөндөн ар бир айыл барат дагы өзүнүн айылына барып туруп казан салышат да. Кийинки турнирде эле ушулар эле башкача болуп чыгышат, көрөсүңөр. Старт башталды Баткенде, Лейлекте. Судья. İçinde sen ne doğru söylüyorsun. Bitta farklı şey ettim. Ha, Sudan kulak sağla. Эми биякта Казандан тышкары эми булит дегенди дагы мындайча айтканда эми түшүнүк жок болуп атат такыр балдарда. Азыр кандай кылып салабыз, эмне кылып салабыз, ким болайт, ат алмаш берсе болобу? Аябай көп суроо болот. Жалгыз Элеман Миңбаев жаш күчтүк капитаны жетишпей атат түшүндүрүкчү. Практика жүзүндө, иш жүзүндө эле көрсөтпөсө хаос болуп кетти биякчы. Азыр бирөө бар салса эле анан түшүнөт уже. Kazandan ötüp ketip, kayıp ketip, işte bu. Kazandan ötüp ketip şaş gerek. Номер 4-чі Кенжебаев Атамбеков. Кетти, биринчи булит. Ну-ка, шашпа. Кайсын білері. Әрекет қылауыз. Түшпей қалды, түшпей қалған тұрбай. Уақыты көтірмейді, балғандар. Түшпей қалған тұрбай. Так, биринчи улак түшпей қалыптыр. Азыр экинчи улак. Мына Атамбек болған астына шықты. Кетті экинчisi. Тағайберді командасынан. Шашпа. Бұллақ түспей қалды. Ничего, нормально жігіттер. Әрекет қыласа Давай. Тағайберді командасы, Көктөш командасы. Тағайберді командасы, Абилов Алиев, Алматтан Хасанов, Авазбек, Қаражан менен. Жетті, Түшпей қалды. Кичине Казанга секирип көнбөгөн жандары коркуп атышат да Казанданчы. Баягы эми катып тийип калабызбы деп аттангандан коркуп атышат. Бакай айтчы, кандай экен? Oyun болот at жакшы. Жакшы. Кичине коркуп атышат окшойт да Казанда. Жаңы чыкканга. Başladı Müneke, Avazbek Balban, Aslan Aliyek Balban. Hareket kılavuz. Kana şaşpı. Avaz Balban, kara, Maruseli kolunda. Yes. Ketdi. Oyunumuzda Köstaş komandası 1-0 milyon Tağayberdi komandasının jengisi geçti. Birinci oyun şunday bolot. Jengen neyle oldu Saybek? Neçte şans geldi? Жинау зор ойын болды, hiç. Канчадасыз сиз өзүңүз? Мен азыр 47-демин. 47-десизби? Аламан чаап жүрүсүз ба сен? Аламан чаап жүрөбүз. Казанга чапкан эмессиз? Жок, Казанга мурун Кангантип тубагында чапкан эдим. Баткен. Ошондой болду эле. Бар экен да кичине болду. Тренировка кылдыңарбы кичине? Тренировка кылганыбыз жок. Казанга ойноп көргөн эмессиз балдар? Жок, балдар ойногон эмес алы. Сизде кичине практика бар экен, э? Болду, Көкташ командасынын биринчи оюндун жеңүүчүсү болду. Азыр Миңжыгач анан Тайланд деген айылдар. Миңжыгач ушул айылдын командасы. Тайланддагы келген команда экен. Билбейм каякта мен деле. Кыскасы азыр Миңжыгачта Медет Апык уулу, Манас Эралидин уулу деген лигада ойноп жүргөн балдар бар. Аларда эми булитке чейин жетпейт деп күтөбүз эми. Көрөлү. Сиздер Миңжыгач экен, э? Ушул айыл, э? Айтып коюңуздарчы айыл тууралуу. Медет Апык уулу, Манас Эралидин уулу дегендер биздин айылыбыз. Миңжыгачтан. Миңжыгачтан. Ушу жерде айылда чабандозлар көп негизи. Чабандозлар. Ерлан, сен да ушу айылдасың. Эсе да болот. Ерлан өз негизи ушу жерде туулган. Негизи ушу жерде. Ушу жерде мына астына түшкөндө мектеп бар. Мектептин өйдө жагында бири Ерландын туулуп өскөн айыл ошол жер. Бу ипподром наркы ылдый жагында болмок турбайбы, э? Негизи. Погода бүтпөй калды. Погода эми болуп бүтпөй калды. Ошо эмне бияк дөңгө кылып салганда отпоймбу? Погодага байланыштуу эме болуп калды. Бул өзү негизи орозого чейин ипподром бүтүп, полный ачылышын кылып, эме кылабыз деп сүйлөшүлгөн да. Миңжыгач айыл Тозбак айыл өкмөтү анан
эме болуп калды. Погодага байланыштуу кар жамгыр болуп. Балдар өтө эле опытный экен. Катыранга мындай орусча айтканда жалко боло баштап. Ойнош керек болчу эми мынтип отурса бир 10 мүнөттөн кем эмес болот го жөн эле. Ташып атат иши миңжагач. Баткен облустук көкпөр федерациясынын президенти Акылбай. Жакта биринчи жолу эмнеден демилге чыкты өткөзүү деген. Бул жерде ушу Лейлек районунун жаштары, Миңжагач айылынын жаштары демилге көтөрүлдү. Анан бизде азыр область боюнча жетекчилер шайланып, район жетекчилери шаар. Тайгазандар ачылып, курулуп уже ипподромдор, оюндар болуп атат. Ошого байланыштуу эле жаштар демилгени көтөрүштү, биз колдоп өткөрдүбүз. Бул жакта байгелердин ошондо федерация сиздер көтөрүп атасыздар. Байгесин 100 миңди биз акка бердик федерацияга. Бул казанды балдар өздөрү салышты, э? Өзүнүн элим ушул жерде жаштар өздөрү эле салды. Усталар да өздөрү. Бул ошондо Лейлек районунда биринчи тайгазан болуп атат да, э? Биринчи тайгазан, биринчи турнир Лейлек район чемпионаты болду. Жалпы канча команда катышып атты ошондо? 11 команда болду. Баткен көкпөрүсүнүн башка облустардан ала турган үлгүсү көп, бирок ошол эле учурда биздин деле булардан ала турган бир нерсе бар да. Байкалаш баары патриотичный. Мындай желекти сөзсүз кармашат экен да. Желекти кармап чыгышат. Мындай карасаң мындай өтө деле чоң эмес, бирок баркташып командаларчы. Анан азыр парад деле бир шумдук болуп атат, буларкычы построениясына болуп атат. Эми ушул жака эле азыр Самара Каримова менен Бактар Токторовдун ырдатып кой. Болду сага көчмөндөр оюндарынын ачылышынан кем калбай калат.
ачылышы бүттү, ошол менен элдер тарап кетишти. Аянттан. Оюнчулар да тарап кетишти. Баардыгы тең тамак ичкени бир киришет экен. Экинчиден андан кийин жума намаз башталган. Жума намаз учурунда дагы балдар баары эле намаз окуйт экен. Болду ошол балдар. Айтор 1-2:30 чейин оюн болбойт экен азыр. Өзү 11 команда. Круговой система менен курсалды. Экели оюн бүттү. Эртең бүтүш керек оюн. Себеби эртең суббота, бүрүсү күнү воскресенье шайлоо болот экен. Шайлоодо бүт баары кетет экен атталарчы. Азыр мен коркуп баштадым. Жетишеби ошого круговой система утулган командалар дагы бирден ойнош керек экен да. Жана жаш күчкө балдарды ушундай оюндардан эле таап келип атыптырсыз да. Ооба, ушинтип өзүбүздөн болсун деген балдар баарын, жаш балдар өсүп, жүрөктүү, жакшы баандай өсө турган балдарды алып. Биздин максатыбыз ошол да, жакшы балдарды өстүрүш. Жаш күчтүн резервинде канча бала турат да? Барбы? Дагы ойнойбуз деп аткан. Бар, 5-6 бала бар. Дагы эле ойнойбуз деп турат да. Жаш балдар бар. Алдыда кандай пландар бар? Алдыда пландар ушу Лейлек районунан жакшы балдар чыкса, Баткен областынын атынан келерги 2022-ге биринчи лигага дагы бир команда кое турган максатыбыз бар. Эмечи турнирлер тараптан? Турнир азыр эми бизде күзүндө жаштар чемпионаты өтөт Баткен областта. Кудай буюрса. Андан сырткары азыр район область боюнча шерине уюштуртабыз. Ал да күздөн башталабы? Жайын башталабы? Жок, күзүндөн башталат. Негизи азыр мындан кийин Баткен районунун өзүнүн чемпионаты болот. Орозодон кийин Кудай буюрса өткөрөбүз. Анан Кадамжайда область боюнча чемпионат өткөрөбүз. Анда сүйлөштүбүз. Майда болуп калат. Быйыл экен, э? Ооба, быйыл. Ипподром жана Апык Палбан атындагы. Ошо Медеттин атасы Апык Палбан үчүн көп легендалар да бар экен. Чын, жарымы жалган, жарымы чын сыяктуу өтө кооздомо сүрөттөлөр. Бирок чындыгында мыкты балбан болгон бул факт экен. Азыр мынакей, аны көргөн чогуу тартышып жүргөн саналаштары деле бар экен. Сен мисалы үчүн эс тартканда мисалы үчүн ушул маалда атаң ойноп жүрдүбү булак? Ооба, мен эс тартканда атам чабып жүрчү эле. Биз бири эле көрүп калдык да, ошондо да красивый чабат эле. Көбүнчө мындай адыр тоолордон жакшы чабат эле да. Ал жактан адамдар көп саба албайт, ошол жактан атты чынын айтканда аттуу башкачы да. Кыргыз чабандаздардан Самат чабандаз, Апык чабандаз гана ушул Тажикстанга барып улак майданда улак чабып жүргөн жигиттердин бири. Ошондо Апык чабандазды эскерет, ушундай бир тоонун астында улак болгон экен. Андан кийин ошол көк атка улак тийгенде Апык чабандазды бардыгы тороп, маарага киргизбей, бардыгы тороп атканда Апык чабандаз ушул чоң бир кырдын үстүнө атты чаап баратып, баягылар атка жетпей бардыгы эми бул атты бияктан түшкөндө кармап калабыз деп баары астында атчандар тиктеп турганда чоң кырдын белине чыгып туруп атты кайра эңкейтип ошол жерден атка камчы урганда баягы ат самолет ракетадай болуп келгенде ошол баягы Апыкты тосуп калабыз деген бардык өзбек, тажик, кыргыз улуттагылары жол ачып берип маарага кирип салып өткөн ушундай бир укмуштуу бул кишинин өзүнүн бир Кудай берген таланттары болгондо ошонун үчүн мына кечээ чоң жыйында дагы айтылды, дайым айтылып жүрөт легендарлуу Апык чабандаз. Бул Средний Азияда эң жакшы чабандаздардан бири болгон да, таанымал. Бул берден бир мен жаш эле катыраңдан биз Сатырайым дегендин бир көк аты чуркап чыккан да. Ошого ушу жигит отурчу эди акабыз. Ушул жыйын ушу ордунан жылгыча бул маарага жетчү эди да болот. Ушу Шамдак айлыгы, улакты тез быстыры бекитип бул Алла жараткан эме экен да бул. Алланын ошол өзүгө төптөп берген атты бул жөндөмдүүлүгү көп адама бере бербейт экен да. Палбан жөнүндө айта берсең, эми көп агачы. Убагыбыз жетпейт го, бүгүн кечке чейин айтсак мына бүтпөйт палбан. Ооба да, Тажикстанды, Казакстанда, Казакстан, Тажикстан көрсөткөн палбан бала. Ол кандай
Мектепти бүтөр бүтпөс эле. Кудай назар салган бала да бул бала. Балбан Авазовна областа таанымал киши бул киши. Канча биз кичине болгондон баштап канча аламан улактар болот эле. Ошол аламан улактарда бардык элдин ошол улакка барганда тамаша кылганы ушу киши эле. Сатырайым деген аваз бар эле мына Катыраң коргон жактарда. Ал кишинин чоң бир көк аты бар эле. Ошол кишини дайыма ошо киши минип оюндун кызуусун чыгарып ошондой кызык бир оюндарды жасайт эле. Eskiden atamlar atbaz болгондо атам илгертен ат саяпкер болгон. Ат багып тагаларга чаптырып жүргөн. Ошонун аркасынан биз чоңойгондо мен 16 жашымда ошо ат улак күрөш башталган. Күрөштөн кийин 16 жашымда ат улак башталып калды. Аттарды инип барып жүрүп, ошондон улакка кызыгып кеттим да. Атка чейин ошондо биринчи күрөш алган элек. Ол убакта биз күрөш райондо күрөш өтө курч. Жогорку деңгээлде өтчү күрөшкө чыкчу эдим мен. Күрөш алып жүрүп, кийин атка биз айылда жашаган үчүн ар үйдө экинчи аттан болчу эди да. Атамдар илгери бир чоң чабандаз болгон, ошонун 200 өңгүсүнү менде ham ырымга чабандаз болсун деп bir koyga 200 öngüsünü ağalgan eken. Bizde o ilgeri Abdurrahman Palban degen bolgon da. Oşonun atası katta çavandaz bolgon. Otek kan kuyar dep oşonun atam ырым кылып 200 öngüge bir koyun berip algan eken da. Şonun keyin atка minip. Ал өзөнгө турабы дагы эле? Ал өзөнгө дагы эле турат. Темир оор өзөнгө, азыркы өзөнгөлөр бир жез болуп кетти. Ол Николаевский деп коет бизде. Оор өзөнгөлөрдө. Тайлан жана Исфана командалар чыгып атат. Сиздер Исфанабы? Шаарданбы? Команданын каяктан эле? Исфананын өзүнөн. Өзүнөн эле чогултар. Ойноп жүргөнсүңөр буга чейин Казанга? Ойношубуз. Iya. Birinchi oynuyoruz. Birinchi oynadı. Siz qanchadasiz? 43'desiz be. Balalar qanday endi? Kayfiyati yaxshi, настроенияsi zo'r bolalarni Xudo xolasa shu o'yinlar bo'lib tursa, yanada kuchayaveradi, jo'shlar. Islomlik kech qarovsiz Xudo xolasa. Özüm şarda uloq joyimizda balon qo'yib olib shunday o'ynadi. Ha, balon qo'ydilar. O'xshashdi-ku kishine. O'xshashdi, biroq endi Xudo xolasa buyursa o'xshashadi. Қалған ұқсастырасыңар. Бүгін бұяқтан бүтіп емексеңер барып қазан саласыңар ғой дейм, Құда қаласа мен бұл жылы сезон бүтіп қалды ұқсады. Жemi жылы Құда қаласа қазандары даялап, үлгіпесімен даялап ойнайбыз да. Көрелем бұлардың ойындарын, қандай шығар екен, қандай болды екен. Адаттағыдай эле желектер менен қызыл формачан олар Исфана. Ал эми бұлар болсо Тайлан.
Şöyle müşettiler de çıkıp içki. Yandırıp koyacağız kim çıkışki. Çekip bir odayla bana koy. Qanday bo'ldi chef o'yin? Yaxshi, jaqdi o'yin. Zo'r. Qanday ekan Qazon? Zo'rmi? Emotsiyalarni ko'ringlar, emotsiyalarda g'attu. Hozir Aybike bilan Mingbuloqning ikkinchi komandasi. Mana Aybike. Komanda bizning Minjiqashdan 2 komanda bo'lgan. Bir ayıldan 2 komanda chiqdi. Bir ayıldan. Minjiqash 1, Minjiqash 2. Yaxshi bo'lyapti, ballar tayyor. O'yinni yaxshi o'tkazib degan o'yda bo'lsin. Birinchisin kuchtab, ana ikkinchi komanda olib qolganlar shundalar. Birinchisin kuchtaganmiz, ana ikkinchisi. Bir guruhga kelib qolibsizlar, Minjiqash bilan. Hadi o'zinglar bilan o'ynab qolsan endi. Опа! Ateş! Молодец! Молодец! Kayna dolattı. Sizler Minjiqash ayılgan, ha? Biz Aybike. Aybike ayılib qoladi. Aybike ayıldan. Qayerdan oldi? Aybike mana Minjiqashdan Maharashtra. Arrada. Qo'shnilash ayilib turadi-da. Assalomu alaykum, Elek rayonum. Biz Aybike ayılg'ab. Поддержка qilib keldik, xudo xolasa. Bekam bo'l, qara. Na, ketdi salomuje, salat xudo xolasa. Sizlarga taqtada qazanlar. Aybike oldi. Молодец! Опа! Hurra! To'xta. Şirip koydu. Kafa salın! Salın bilen! Oğlum! Bekam! Sama kara! Emotsalar ya. 1-0 Aybike o'tib oladi Minjiqashning Beslilar ikinchi komandasi.
Айбекен көрмаңдар. Айбеке победа. Айыл туралы айтып болачы кана. Бүгін Алаке Минжығаш айылда ең чоң жақсы өрілген. Біздің Лейлек районы бойынша бірінші жолы көкбөрінің ашылышы болып атады. Абық Балбан атындағы Ақмайданда ашылыш болды. Ең жоғарғы деңгейде ойын өткөрүп атады. Біздің Лейлек районында Құда қаласа мындан ары әрбір айылдан палбандар шығады, әрбір айылдан команда шығып, Қырғыздың желегini желбіреткен палбандар шығады Құда қаласа. Игілік барды. Команда қандай ойнады? Біздің команда Айбеке айылының Маданият командасы. Балдар жақсы ойын көрсетіп отыр. Игілік болады. Айбеке командаға бір қол Лейлекте бірінші жолы өтіп аттыр. Қандай аябай сүйініп атсаңар керек. Көпчілігі мындай аябай қызығумен қабыл алып атады азыр байқасам. Ошо азыр эми жакшы бардык эле сүйүнүп, мен мындай мынча команда болот деп күтпөдүм эле. Азыр мынчалык деңгээлде өтпөйт деп мен эме кылбадым. Азыр мен эме кылгандан да ойлогондон да мен ойлогондон да чынын айтканда өтө жакшы өтүп атат да. Айылдагы байкелерим рахмат, бардыгы ушундай көмөктөшүп, жардам берип. Негизи бирок Баткен облусун ала турган болсок, облус ичинде кайсы райондо жакшы кетип атат азыр? Азыр область боюнча биринчи орунда Кадамжай району кетти. Көкбөрү турнирлер өтүү боюнча Тайгазан, ипподромдор боюнча Кадамжай району. Анан Баткен району, анан Лейлек деп, Жо азыр эми Лейлек, эми Баткенге өтөт. Экинчи орун Лейлек азыр болот. Ошондо Баткенде дагы мындай казанга өтө элек экен да турнир өтүп атам. Баткен районунда азыр жаңы Тайгазан жасалып атат. Ипподром менен аны өткөрөбүз. Оруздан келип жүрсө. Мо ипподром деле толуп бүтүп атыптыр, негизи тетак болду. Ылдыйында болмок, стандартный. Бул бүтпөй калганына байланыштуу жаштар, аттар, командалар даяр экен, ошо өткөрдүбүз. Мен 50-ге кирдим, энди балдар чыкты. Өзүм жоосом чапкым келет, энди жаштарга кой неме кылабыз да. Алыста жүрөсүз, мисалы Тажикстанда. Жалгыз жүрөсүз. Анан мындай жаракат алып калган күндөр болдубу? Жаракат алып. Туура суроо бердиң. Мен өзүм жалгыз баргам. Анар Ботоев деген биздин Кара Суу районга аким болгон, ошол аты менен Тажикстанда улак болгон да, ипподромдо болгон, Ленин областында. Ошол жерде улакты алып баратып, мен атымды путумду тээп, путумду сындырып койгон ошол жерде, Тажикстанда. Сиздин бутуңуз сынган? Путумду сынган тажиктер мени ошол жерде өздөрүнүн документини, фамилиянын өзүнү тажик деп жаздырып, Гафуров деген району бар. Больницага апарып, тажик деп эле кыргыз деп неме кылган эмес. Тажикстандын анан немелери чоңдору мени 20 күн өтүп ошол жерде путумду дайырлап. Жаттыңыз. 20 күн ошол жерде жаттым да. Дайырлап бечаралар өздөрү алып келип ташап кетти. Бир сом менен расход кылган жок, полну. Өздөрү неме кылып, 2 жыл путум неме кылып берди да. Шуруп койду, 2 жыл көзөмөлдөп турду. Врачтар. Өзүң Өзбекстан же Тажикстанга барып келип атасың? Мен ошо эс тарткандан 16 жашымда ошо Өзбекстанга бардым. Анан кийин дагы кайра бардым. 16 жашымда да Тажикстанга барып, ошол жакта сорум салып, ошол жерде атам кубанган эле да.
Ошол биринчи жолу байге салып, көп жылдан бери кыргыздар ошол жака түшүп сорум салчу экен, бирок аз салчу экен да. Мен 2 сорум салдым окшойт. Бардыгы кубанып, мен бул жака келсем, бардыгы туташып райондогулар, бардыгы чалып, молодец деп буктан берип мага кайра. Ошондо сүйүнгөм мен. Ошондо Өзбекстанда көп бекен атаңды тааныгандар, ошондо байкадым. Өзбекстанга барганда деле основной көбүнчө Тажикстан жакыныраак, ошол жака түшөбүз. Тажикстанга барсак, мисалчы, кээ бирлер талашып кетет да, мен мейман кылайын, меникинде түнөгүлө деп атам эмелерин айтып. Тажикстан жакында. Мен 9-классымда Тажикстанга барып бир торпок ташап алгам да. Ол вакытта торпок эң чоң сорун болгон. 9-класста. 9-классымда. Ошондон кийин бир тагамдын аты бар эди. Тагамдар кенже тагам деп коет. Энем немелери, абалары. Кийин ошол атты мага 60-та койдуго пычып, ошо жейрен атым бар эди. Бирдин чаап чыккан. Ошол жейрен атты мага 60-ка койго алып берген да. Ошол жейрен ат менен көп ийгиликтерге жеттим. Чоңураак бир сорум алган. Сиз үчүн баягы биринчи бир чоң ийгилик болгон жараткан күн. Биринчи сүйүнгөн. Чоң демет төө таштагам. Сүлүктүдө бир той болду, чоң болду. Тажикстандын президенттери келген ол вакытта. Вертолет менен келген. Ошол жерде төө ташагамды өзүмдүн атым менен. Эң чоң приз. Сорумдарды алганда ошо Тажикстандарда эң жакшы эмелерге ташап жүргөн да. Кыргызстанда дагы эң жакшы акырларын ташап, башыга ушул тажик туугандар дагы ушу башыдагы норкасын кийгизип, акчаларды койнуга салып, үстүнөн чачып, путунан сүйкүм кылып, жалгыз киргениге хайыл калып атпайбы? Жалгыз ошол өзү киргениге кир. Саңа бирөө шерикмин десе, ону биз өзүбүз бир бала кылып коебуз депчи. Шериксиз келгениге хайыл калып отурат. Андан кийин ушундай бир чоң жыйын болуп, Марага алып келип таштап, о жерде биздин Шорбулак деген чоң ипподромубуз бар, чоң улак чаба турган. Ошол жерге таштап, мен жетип Көктай менен эсеп кылбай калды дегенимде кайрадан улакты алып, сыртка чыгып, атты кайранан тартканда bir çoğun küren attın üstüde bir jaş bala attı başkara alбай oturup kalıptır. Oşonda apık çavandaz attın yüzöngü menen kursağına tepkende oşol attın üstünen ulağı menen sekiri ötüp barıp mağaraga salıp ek kolun kötörüp ketkenini biz öz közübüz menen men emes oşo yerdegi el öz közü menen körüp uşunun üçün biz bul çavandazdı el biz emes bardık el legendarlуу aytkanda bir жомок сымал чапкандары байгелери жомок сымал болгондугу үчүн legendarlуу деген ат берилген да. Aradan indi çıkança jelap o'tgan jo'q unday palvonlar jo'q, apıq palvonlar. Hamma palvonlik qiladi, har qaysi palvonda o'zining bir sirri bo'ladi-da. Bu sirda bir o'ziga yarasha sirri bor apıq palvonda. Bizda nimada aytadi, apıq senda bir sir bor, javoq degan sirni ko'p aytadi dediklar. Shunday sirlari bor bu yigitda. Üstüne cavabı kadar. Cenab-ı Şah'ın yedek duyduğunun minzalaştıklarını atılan attı beni kalktırdı. Kırkuyuklu atık çağında kalktırdı. Buna attık bizi tanıtımın anda bir жақшылыққа жеткізіп тұрады. Kırkuyuklu atırımız atıklanan. Bunun komanda sizin komandanız. 11. Kökbörünün şu yerde oluşturan siz.
Biz Sülük'tü komandasının kuraması. Bizde de hem kuda kalsa tarihte birinci jolumda çıkıp komanda düzüp şuntip Kazanға oyunu otağız. Negiz özü Leylek rayonu boyunca birinci jolu ötüp bu turnir. Бар командаларға игілік, күштөсін жеңсін. Балдар қандай? Тренировка өткөргөнгө жетишип калдылар? Тренировка өткөргөн жетишкен, ооба, жакшы. Атты Бишкектен жүктөп келдиңерби? Иә. Кимдер алып келди? Өзүңөр? Мен алып келдим, а. Руслан досум аты бол. Абсент, Кала, команда тууралуу айтып койгучу. Командабыз 5 бала. 5 та баланан түзүлгөн. Командабыз даяр. 5 бала айылдын атыбы бу? 5 бала айылдын аты. Силер дагы Казанга биринчи жолу ойнойсуңар. Команда толук ойнойт. Биринчи жолу, Кандай экен? Жакшы болуп атат. Жакшы. Жакшы. Куда каласа мына балдар үйрөнөт. Аламан чаап жүрөсүңөр да, жана? Аламан чаап жүрөбүз. Лейлек улак. Аякта жана такымга өтөт экенсиңер, Баспай. Ал кандай негизинде? Такымга баспар эле жерге ташташ керек, Ушундай такымга басасың, бир пайчаны бирок көкбөрүдө бир пайчаны, эки пайчаны ачып коет экен. Анда бир пайчаны бияка бекитсең болот да. Бир пайча менен кармап чаба берет. Бирөө бияка койсоң бекитип.
Güzel niye yok? Beş bala menen Katran Ökö 0-0 boydan kaldı, kayradan bulit aldı. Görelim, 2-2'den bulit. Oldu tuğanlar. Beş balası uyunu atat, Katran'ın bosu turnirde ırkıgan birinci komanda oldu. Keyinkilerin görüyorsan. Менче элдин кызыгуусу аябай эле күч экен. Жакшы, бизде бул Элек район основной такым чабат да, теке чабат. Ошондуктан буларга ишенич чоң, өтө бат өздөштүрөт. Кудай буйрса 2022 ушу биринчи лигага жакшы бир команда коебуз. Лейлектен же Баткенден? Область боюнча болот эми, основной костяк 6 бала Лейлектен чыгат го дейм мен уже. Ойлоп койдум. Эмесе командалардын биринчи кругу бүттү, кругу бойдо айткан. Кийинкилерин эми кыска эле обзор менен силерге көрсөтөйүн. Командалар кандай ойногонун кыска обзор менен кеттик эмесе.
Эмне аттарыңыз да келдиби бияка? Аттарды алып келишти балдар. Кайсы? Абсент. Абсент келди, Гром келди. Экой. Бердиңиз балдар өздөрү Бишкектен бери жүктөп келишти. Башка команда да экөө тең. Сиз деле биякта оюнду биринчи жолу көрүп атасыздар. Биринчи жолу. Мындай сезимдерди айта кетпейсизби? Эмнени көрүп алдыңыз? Сезимдерди эмнени көрүп алдым? Аябай жакшы аракеттер бар экен көпөргөчү 5-5 именно Тайгазан оюнда. Даяр эместигинен аттар даяр эмес. Биринчи жолу өттүкпү элек районуначы. Аттар Аламан улактын аттары болгон үчүн Тайгазанга токтобой, өзүңөр көрдүңөр мына булиттен ат сонун чурга берет да. Аябай күчтүү балдар экен. Бирок навык жетишет, э? Аттар Тайгазанды билбейт да, байкуштар алып билет, кетет. Бир жылдан кийин ушу мындай ыргак менен кетсе жакшы эле болуп калчу да экен. Бир жыл эмес, даже 1-2 айдай дейт. Аттарды үйрөтүп койсо эле болду. Наконец-то, достор, полуфинал башталды. Айбике жана Сүлүктүү командалар. Крес башталды. А группасында биринчи орун алган, Б группасында экинчи менен. Жана экинчи команда Миңжыгач менен Андарак калды. Менден жаштар уже бардыгы эле полностью эле кызыгып атат. Мисалы азыр эки бала жакшы чыгып атат да. Бекзат деген Ислам экөө азыр жаш балдар, жаш балдардан ошо копулу айылдагылардын копулуна тоюп, андан кичекелер да бар, алар кичине жаштык кылып атат да. Буюрса эмки жыл, кийинки жылдардан 1-2 жылдын ичинде алар да жакшы чыгып калат да. Финалга кезек келип жетти. Экинчи полуфиналисттен жергиликтүү айыл Миңжыгач менен Тагайберди. Экөөнүн оюну болбой калды. Тагайберди технический поражение деп кабыл алышты. Себеби мен түшүнгөнүмө караганда аттар чарчаган болду. Айтор команда состав толук эмес болуп калды. Ошо менен автоматом Сүлүктүү азыр 3-орун болуп атат. Ал эми
Finalda hazır biz Aybike menен Миңжигашты көрмөкчүбүз 1-орунга. Ne deysem? Ne de taşıt уже. Goldan деле, ortadan деле, starttan деле. Мыктылыгын көрсөтүп атат. Гайреңди. Чаң болуп жакшы көрүнөт, бирок ушундай болуп атат да, кыскасы ой. Ушун менен оюн жыйынтыктады. Баткен облусунун Лейлек районунун 1-чемпионаты. Медет Апукулу финалда мастер-класс өткөрдү окшойт баардыгы. 4 орунга чейин призовой оюн байгелер бар экен. Эми байге парад көрөлү дагы ошол менен Бишкекти өстөй кетели.
Üçüncü orunda Mincikaç komandası Koçaptroz, Yüksel Meylet programına birinci komanda, birinci mesele olacak. 40 insan akşamının belgemine saylanacak. İşe buna Prezidentin Kubu'da 20 insek atık ağzına atılan bağlı. Salım geldi bana geldi. Koşalım. Boldu tuğanlar. Emi dağına bitti. Nagradinasından beri. Suyla ajeminde bitti. Gördüңөр өзүңөр. Деңгээлин көп эми ашыкчасын деп айтырла. Мен деле сындайын дейм, бирок бир неме айтышка ооз барбай турат. Себеби эмне? Биринчи деңгээл аябай жакшы. Бул биринчи оюн. Кудай буйрса баарыбыздан күбө болдук. Эми ушул датаны эске алып алгыла дагы мындан кийин Лейлек командасына старт башталды. Көрөлү эми кандай өнүп, өсүп, өрчүп кетерин. Мейли эле, жакшы турла эми.